Бүгүн Бишкекте Кыргызстан менен Түндүк Кореянын футбол боюнча улуттук курама командалары беттешти. Беттеш 1-0 эсебинде жыйынтыкталып, Кыргызстандын курама командасы Түндүк Кореянын командасын жеңип алды. Аталган голду улуттук курама командабыздын оюнчусу Христиан Браузман киргизди. Эскерте кетсек, Түндүк Кореянын командасы 2 жолу дүйнөлүк биринчиликтин катышуучусу болгон. Беттеш 2026-жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын тандабалуу оюндарынын 3-баскычынын алкагында өттү. Биздин курама команда Иран, Катар, Бириккен Араб Эмираттары, Түндүк Корея жана Өзбекстандын курама командалары менен биргеликте А тайпасында жайгашкан.